Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Биз сиздер менен кайрадан Капыр Мадаминов агайыбыздын ой орушу кругозор китебинен номер 30 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыздын темасы кулинария. Сабакты даярдаган Айнура Кабилова, Жалал Абад облусу. Кулинария. Мыкты ашканалар. Биринчи кафе 1635-жылы Парижде ачылган. Анын аты Прокоп. Азырда иштеп келе жатат. Дүйнөдө эң клиенти көп ресторандар тармагы Макдональдс деп аталат. Заказ берген тамак 50 секундада даяр болот. Ресторандарда бармен классикалык стиль менен коктейль даярдайт. Коктейлге виски, мартини, шире жана муз кошулат. Гурмандар тамактын татымы, ароматы, азыктуулугуна баа берет. Азыктар эмнеси менен баалуу? Организмди тазалоочу азыктар адамдагы токсиндерди өлтүрөт. Арпанын топинамбурдан жасалган тамакта фитонцидтери көп, алар денедеги бактерияларды өлтүрүшөт. Өсүмдүк майы, уй эти, тоок этинде холестерини аз болот. Нанды 6000 жылдан бери иштетишет. Сырды Франция көп керектейт, мына ошондуктан Францияда жүрөк оору 3 эсе аз катталат. Анда эмесе Кытай кухнясы менен таанышып алсак, кытайлар тамакты буу менен дымдап бышырышат. Азыктуулугу жоголбойт. Пельмендин 50 вариантын даярдашат. Ресторандарда ароматтуу пион гүлүнүн желекчелеринен шорпо жасалат. Кытайлар майрамдык сый дасторконго 40 түрдүү даам коюшат. Ал эми Индия кухнясы эң көп татымалдар иштетет. Мурч, калемпирсиз тамак жасалбайт. Ачуу менен таттуунун контрастын пайдаланат. Дарбузга болсо калемпир сээп беришет. Араб тамактары. Курмадан 30 күнгө 30 түрдүү тамак жасашат. Ал эми сүмөлөк арабтардын улуттук тамагы. Европа даамдары. Бат даярдашат, калориялуу, витамини аз. Эльзаста эт азыгы, Бургундияда үлүл, Британда куймак, Прованста балыктан мыкты дамактар жасалат. Рулет, нан, эт, сыр, мөмө кошулган таттуу тамак. Бутерброд, гамбургерди эт, жашылча менен духовкада даярдашат. Паштет, эт, май, пияз, мурчтан жасалат. Кыргыздын эзелки тамактары. Таруудан камыр илеп болбогондуктан бозо жасашкан. Арпадан жасалган бозого күчала деген наркотикалык чөп кошулат. Койдун ичегисинен ак жүргөм, кара жүргөм жасалат. Ууз кымыз чөп катпастан 25 апрелден 3 июнга чейин ачытылат. Анда эмесе бүгүнкү темабызга байланыштуу терминдер менен таанышып алсаңыздар.